Коомубузда аккан менен ооруган жарандар күн санап өсүүдө. Алар сакайуу үчүн кымбат баада операция кылдыруу керек. Жүлүн чучугун алмаштыруу операциясы өлкөдө жасалбагандыктан чет мамлекеттерге барууга аргасыз. Биздин фондко 19 жаштагы Уулбүт Токтобекованын жакындары кайрылды. Алардын бир эле өтүнүчү кызын сакайтууга кайрымдуу элден жардам күтөт. Жашоонун жыргалын көрө элек жаш кызыбызга кайдыгер карабай, кол сунууга чакырабыз. Жетишсиз каражаты чогулуп калса эле биздин фонд аркылуу Индия жергесине барып сакайып кетет. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Qanday bardыңыздар, жаман жакшы отурасыздарбы, тынчсыздарбы? Биздин айылда кичине ушундай иш болуп калды эле. Бир ушу жаш кызыбыз ооруп, ушу катуу ооруга чалдыгып калган экен. Ушуга биздин айыл апа, эл журтубуз кичине аракет кылып атты эле. Буга ушу көп суммада акча керек болгон экен. Чет элдерден дарылар керек экен. Ушуга биздин айылыбыз бардыгы жүгүрүп, колдон келишинче аракет кылып, акча топтоп жыйнап атты эле. Мына Акя эли боюнча акча топтоп жыйнап атты эле. Башка жактагы айылдагы бала чакаларыбыз дагы аракет кылып, бардыгы акча топтоп атышат. Колдон келген жардамдарын берип атышат. Оштогу, Бишкектеги, Россиядагы балдарыбызга да кабар бергенбиз. Бардыгы жардам берип атат. Эми бул өтө көп акча болгондуктан биздин жардамыбыз дагы саал жетишпегендей болуп турат да, туугандарым. Эми ушуга мүмкүн болсо, башка жактан дагы кичине жардам болсо, мүмкүн ушу дагы кайрымдуу адамдар барбы? Ушулардан дагы кичине жардам сурайт элек да, ушул кызыбызга кайдыгер карабай, жакшы ниеттеги адамдар болсо, ушуга жардам берип койсо, бардыгыңызга чоң рахмат, балдарым, тынч болгула. Эч кандай мындай адамдарга оору болбосун, эл журтубузда тынччылык болсун, балдарым. Урматтуу кыргыз элим жана бир туугандар. Азыркы сүйлөп кеткен ажаканын кептерине кошулуп биз дагы жараткан берген, өзү берген немесине шифасын берсин деп сурайбыз. Ушу пайгамбарыбызга салават айтабыз. Алла Таалама ушу шүгүрлөрдү айтабыз. Ден соолугун кайта кайтарып берип, шифасын кошо берсин деп. Эл журтумуна да кайрылабыз булар. Кичине каражат топтоп берсе, ушу кызга кичине бир шифа болуп калар беле деген үмүттөбүз. Ушул балдар эми суранабыз көпчүлүгүндө. Assalamu alaikum. Мына кыргыз элим, журтум. Мына биздин айылда ушу кызыбыз жаман ооруга чалдыгып, ушу ооруп калыптыр. Ушуга Индиядан операция кылыш керек экен. Ошого кичине мына кыргыз эл көп түкүрсө көл болот дейт кыргыз элге. Кыргыз элден суранып ошого жардам иретинде кичинеден чогултсак, ошо кызды апарып операция кылып келгенге неме кылсаңар, жардам берсеңер деп биз суранып кетебиз. Ошо жерде аксакалдар баары эл журттун атынан сүйлөп атабыз, жардам берип ушу кызга шифасын тилеп атабыз. Ошо жардам берсеңиздер, ушу кызды жөнөтүп Индиядан жакшына операция алып келишине биз тилектеш элек. Assalamu alaikum. Урматтуу. Мына ушул Акя элинде 3000ге жакын эл жашайт. Ушул жерден ушу биздин карындашыбыз ооруп калган экен, жаман ооруга чалдыгып. Ушуга мына эл журт баардыгыбыз жапа-тырмак ушундай жардам берип атабыз. Колдон келишинче ушул да бир аз эме болуп атат. Ушуга дагы уккандар, билгендер, көргөндөр колуңуздардан кол кабыш кылып койсоңуздар. Ошо өздөрү 5 тууган эле, 3-кыз эле быйыл 19га чыгып атат. Кыз өзү студент болчу, жаш кыз эле, өзү шайыр, жакшы кыз эле. Ошого колдон келишинче бир жардам берип коюңуздар, сиздерден өтүнүч. Садагол оюн мына бала келиптирелин. Улуу урматтуу кыргыз элим, ушу силерден суроондорум, ушундай эле ушул ооруга чалдыгып калыптыр. Ушунун оорусунда бирке болсо дагы кичине салымыңарды кошкула. Кыргыз элим айланайын. Ошо кыргыздын элимдин ичинен мына Ак элдин тургундары. Силерге дагы чоң ыраазымын, айланайын бергендерге дагы. Сырттан жүргөн бала чакам, неберелерим баардыгы ошо колдон келген
жардамдарын берип атат. Ошолордун жардамы тийип ушу кызым жакшы болуп калсын, айланайын. Кыргыз элим, bizim үчүн ушундай ооруларды өзүбүздө дарыгыла албайбыз. Эмне үчүн бизде ошо Индияныкындай неме жок? Ошону биздин ушу Кыргызстаныбызда деле курса болбойбу? Ошончо каражат кетип Индияга баргычаңда ушу өзүбүздүн кыргыз элибизде деле ошондой больницаларды ачып өзүбүздө деле дарыланса болбойбу? Айланайын кыргыз элим, садыр жапарып, камчек ташыйп, айланайындар жакшы иштеп атасыңар. Эми дагы ошого окшогон биздин жаш балдарыбыз ооруган деле ошол жакты көздөп неметпей өзүбүздө дарыланып өзүбүздө айыкса болбойбу? Айланайын, ошончо каражатты өзүбүздө калса болбойбу? Айланайын кыргыз элим. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Биз ушинтип бир тууган эжемин 3-чү кызы эле ушундай ооруга чалдыгып калып, ушу кыргыз элинден жардам сурап атабыз. Ушу Индияга барып сакайып келиш керек экен. Ошого каражатыбыз жетишсиз болгондуктан ушу кыргыз элинден өтүнүп суранам ушу. Жардам берип коюңуздар. Кичине болсо дагы, аз болсо дагы үмүт кылып отурабыз ушу сиздерден. Урматтуу кыргыз элим, эли журтум, тууган уруктарыма бардыгына рахмат. Ушу 3 күн 4 күндөн бери уккандан бери бардыгы талаада жүрүп, бардыгынан элден журттан жардам сурап жүрүшөт. Ушу туугандарыма дагы, бир туугандарыма дагы бардыгына чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Кан берген эже сиңдилери, тууган уругу, классташтары бардыгына рахмат. Ушу Алладан кайтсын. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз, бардыгыбыз үй бүлөбүз менен ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жардам берип коюңуздар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Ушу биздин айылда ушу карындашыбыз ушу жаман ооруга чалдыккандыгына байланыштуу көп суммадагы акча керек болуп атат. Ошого айыл ичи баарыбыз жапа-тырмак киришсек дагы бул чоң суммадагы акчаны топтош кыйын болуп атат. Ошон үчүн кыргыз элибизден суранып кетет элек, ушу кызыбыздын жашап кетишине кичине себепкер болуп, жардамыңыздарды аябаңыздар. Заманыбыз тынч болсун, эч ким оорубасын, мындай ооруга эч ким чалдыкпасын. Рахмат. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala Rasulullah. Allah Teala'ga çeksiz maktulur olsun, Peygamberimize salam salavatlar olsun. Allah Teala kadir zat, bardığımızı görüp bilip durgucu zat. Emi bardık el yurttan suranağız şu kızımızdan Allah Teala bergen oorusuna özü şifa bergen bolsun. Allah Teala özü ayıp jatat. Sizler sevin kılıgılar men şifasını berem dep. Бүткүл эл журттан суранып, ушул кызыбызга себебин кылып, карымдуулукка себепчи кылып атат. Бардыгыбызга Алла Таала кайдыгер карабай ушул кызыбызга кичине жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды суранабыз. Бүткүл эл журтка, бүткүл ааламга, бүткүл Кыргызстаныбызга Алла Таала тынччылык, сак саламатчылык берсин. Ким каерде ооруп жаткан болсо, Алла Таала өзү шифа берген болсун. Жаштарыбызга иман, карларыбызга күч кубат берип, акый туура жолдон Алла Таала адаштырбай, ар бир мусулман жүрөгүнө курсанчылык, акыйкатты салган болсун. Бүткүл ооруп жаткан адамдар Алла Таала өзү акыйкатты көрсөтсүн. Алхамдулиллахи ва аламин. Рахмат.